Kuralдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдин бул тармакка өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын баса белгилеп кетким келет. Аскердик техникаларды жана курал жарактарды масштабтуу түрдө жаңыладык. 2005-2020 жылдары бул багытка 3-5 миллиард сом гана жумшалса, 3-5 гана миллиард сом акча жумшалса, 2021 жылы 32 миллиард сом жумшалган. 2022 жылы 53 миллиард сом жумшалган. Ал эми ошентип 2 жылда 85 миллиард сомдон ашты. Ал эми быйылкы 1,5 жылдыкта 40 миллиард сомдон ашык сумма каражат бөлүндү. Бул деген 2,5 жылда 120 миллиард сомдон ашык бөлүндү акча. Бул өтө масштабдуу жаңылануу деп эсептелинет. Себеби дегенде өзүңүздөр мына журналисттер жакшы билет го, салыштырмалуулукту жакшы билишет. 2020 жылдарга чейин 3-5 миллиард болуп атса, быйылкы эле 1 жылда 30 миллиардтан мына 80 миллиардка чейин көтөрүлүп атат. Ушуну жакшылап эсептеп койсоңуздар болот. Ушундай чечкиндүү кадамдардан улам дүйнөдө көп мамлекеттер сатып ала элек байрактар, ак сүңгүр, акынчы сыяктуу учкучсуз учуучу аппараттарды, Печора сыяктуу заманбап абадан коргонуучу аскердик техникаларды жана Ми-8, Ми-17 тик учактарды сатып алдык. Баса белгилеп кетчү нерсе, аскердик техникалар жана курал жарактар мурунку убактагыдай жардам катары же карызга эмес, мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттарга алынып жатат. Ушул жерден салык төлөгөн элибизге чоң рахматымды айтып кетким келет. Анткени салыктардын эсебинен мамлекетибиздин коопсуздугу да бекем чыңдалып жатат. Эскертерим, сарык төлөөдөн качкандар же азайтып, жаап жашыргандар ушул маселени ойлонуш керек. Мамлекеттен эч ким бөлүнүп жашай албастыгыбызды билишибиз керек деп эсептейм.